Assalamu alaikum, hoş kavaru YouTube kanalımızın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандес балбандар. Биз бүгүн Ноокат чергесинен силерге салам айтабыз. Тактап айтканда бүгүн биз Ноокат районуна караштуу Кыргыз Ата айылдык аймагында турабыз. Кыргыз Атадан Сталин айылынан ушул өзүңүздөр көрүп турган чек-чейген чоң бээ сатылат экен. Сиздерге маалымат жеткирип бөлүшөтөбүз. Ээси жакшы аттар чыгарып жүрөт. Мына күчтүү бээ чыгат экен бүгүн. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына чым кара бээнин чоңун издегендерге 120 табыролу бээ сатууга коюлуп тур туугандар. Бизден алыстабаңыздар, кандай бээ болду маалыматына чогуу болобуз. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Мына чабандес саяпкерди көрүп турасыздар. Токтото берем экен. Ассаламу алейкум. Кандай стенсонуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Бээнин күчтүүсү чыгат окшойт бүгүн, э? Бул эми бээнин маалыматын бериңчи, бул туруш кабак. Баш кабак атко жаныбар. Буну ат деп койсоң деле боло берет. Бээни атты бээ туйт дегенде бээнин маалыматын бериң эми бул чоң бээнин. Мына көкүрөктөрү дагы Расул бээ Россиядан келген. Россиядан алып келингенби? Таброосу дагы Канзооттон келген. таброосу бар, онда кош капты. Табролор турат. Аябай чоң бээ экен, бул эми жашы кандай болду? Артыңкы эки туягы. 7де. Наракка бурөрчө мындай аркаларыны тартайлы, мына көкүрөктөрү да кең, өтө чоң бээ экен. 7 жашта. Канчаны тууган бээ? Мына ичиндеги баласы 4-чү баласы. 4-чү баласы. Бээнин келгенине Расул 15 күн болду. Россиядан жаңы келдиби? Россиядан келди. Биз тааныш акаларыман алдым. Апарып, баягы рентгенге салып, текшерип, Узиге салып, Узиден текшерилди. Текшерип көрүп алдым. Узиден текшерип көрүп алдыңыз. Футу колу таза. Жеп ичине ден соолугуна жооп бересиз. Башты бийик көтөрүп, баштары мындай караганда Европадан калышпаган бээ экен, э? Европадан калышпайт. Мына ушул караса. Келлелерин кара. Ат деп койсоң ам болот турасың. Ат экен да. Ат болуп калганда вообще башка нерсе болот эле дейт. Аркада саң дөштөрүн кара. Нарка жетеле. Жетеле. Бул эми саяпкер канчада окуйт? Саяпкер 4-чү класста окуйт. Ушул балалар жетелеп карап нетсат, жоош бээ. Ушул карайт. Кайты? Балдар карайт. Колго жоош. Колго жоош. Ушулар чөп эмелерин берет экен да. Кудай кааласа сентябрга барып туат. Сентябрларга барып туабы? Сентябрга барып. Узиден текшертин дедиңиз, а? Узиге текшерген ака сентябрларга барып туат деп шундай деп диагноз коюп берди. Бою метрге салып да көрсөттүк туугандар. 70 эмес, 67 өз жоон экен да, ошол нерсе менен дагы чоң көрүнөт. Жеп ичине жооп берем дедиңиз. Мына келлелерин жакындандырып алып алына келле кабактар. Бооздугуна дагы жооп бересиз. Жооп. Узиден текшерилген. Узиге тарткан неме видеолору бар. Ала турган адам болсо видеолору. Көздөрүнө баш кабагын байкаңыздар туугандар. Эми баасына токтолбойлу бээн, баасын канча коесуз? Баасын Расул эми буну жакыныраак эле кылып айтайын, а. $15,000 десең эле болот өзү негизичи. Ошого стоит өзү. $5,000. $5,000. Жакыны. Номерлериңизди айтып өтсөңүз? 73 менен. Плюс 996 773 менен 41 46 51 номерине байланышасыздар. Мына бээни көрдүңүздөр туугандар. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Чыгарылышыбыздын соңунда мына бээнин желинин да мындай тартып алып көрсөтүп коелу. Токтор. Желиндерин да көрүп турасыздар. Жоош бээ кармап кеткенге өтө жоош. Мындай азыр эле желиндерин карматат экен, а? Сау итсе болгудай. Сау итсе боло берет. Сентябрга барып туат. Сентябрларга барып туат.
Мынакей туугандар, биенин баасы айтылды, андыктан экранда көрүп турган номерлер менен байланыша бересиздер. Биз чыгарылышыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар, мына биенин чоңун издегендер колдон чыгарбаңыздар туугандар.